Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы темперамент. Темперамент жөнүндө жалпы түшүнүк. Адамдар бирдей турмуштук шартта өзүнө жекече тиешелүү психикалык өзгөчөлүк касиеттери менен бири-биринен айырмаланып турары баардыгыбызга белгилүү. Ошол психикалык өзгөчөлүктөр бирдей ыргактагы дүүлүктүргүчтөрдү ар башкача кабыл алат. Ошондуктан адамдардын кыймылдарында, маанайында түрдүү өзгөрүүлөрдү жаратат. Бирөөнүн маанайы ачык болсо, бирөөнүкү түнт, бирөө сабырдуу, кээ бирөөндө кандайдыр бир кайдыгерлик сезилет, кээ бирөө сезгич келет. Ошентип адамдарды иш-аракет аткаруусуна, ага карата болгон мамилесине, адамдар менен болгон карым-катнашына жараша топторго бөлөт. Мында ар топко таандык болгон жалпы окшош касиеттер да кездешет. Ар бир адамдын психикалык касиеттеринин абалына байланыштуу кыймыл-аракетинин, маанайынын, мазмунунун өзгөчөлүктөрү темперамент деп аталат. Демек, темперамент бул психикалык касиеттердин абалынын динамикасын же болбосо бөлүгүн аныктаган адамдын же болбосо инсандын жеке касиети. Бирок бул динамикалык касиеттер бир эле темпераментке байланыштуу көз каранды болбойт. Ал психикалык абалдан, мотивден байланыштуу болот. Мисалы, адам бир нерсеге кызыкса, болгон энергиясын, күчүн жумшап иштейт, же тескерисинче. Ошондуктан темпераментти психикалык абалдан, мотивден айырмасын түшүнүү үчүн ар кандай өзгөчөлүктөрдү билүү керек. Мисалы, темпераменттин өзгөчөлүгү түрдүү иш-аракеттерди аткарууда. Жай, тез же болбосо эптеп-септеп, жүрүш-турушунан, мамилесинен байкалат. Экинчиден, темпераменттик касиеттер узак убакытка же өмүр бою сакталышы. Үчүнчүдөн, темпераменттин касиеттери адамда кокусунан пайда болгон өзгөчө психикалык абалда жашабайт. Темпераментти түшүнүүдөгү анык башка психикалык абалдар менен болгон каршы пикирлер, темпераменттин изилдениши, бизде дагы эле уланууда деген жыйынтыкка такайт. Темпераменттин табиятын аныктоого аракеттенип жүргүзүлгөн бир нече теориялар темпераменттин табиятын физиологиялык багытта түшүндүрүүдө кандын химиялык составы, кан тамырларынын жуондугу, туурасы, нерв булчуң ткандары жана нерв түзүлүшүнүн касиеттери менен байланыштырган божомол теориялар кездешет. Гуморалдык теория, латын сөзүнөн которгондо суюктук дейбиз. Бул теория биздин заманга чейинки 5-кылымда жашаган грек дарыгери Гиппократка таандык. Гиппократтын ою боюнча адамдардын жүрүш-турушундагы жекече өзгөчөлүктөр жана жалпы окшоштуктар алардын денесиндеги ар түрдүү суюктуктун өз ара катнашына жараша болот деген. Жана анын окуучулары ушул божомолго таянып темпераменттин 4 түрүн бөлүп көрсөтүшкөн. Холерик, сангвиник, флегматик, ошондой эле меланхолик. Темперамент латын сөзүнөн кыргызчага которгондо суюктук аралашмасы. Темпераменттин түрлөрү бүгүнкү күнгө чейин ушул суюктуктардын аталышы боюнча сакталып келүүдө. Гуморалдык теория өз учурунда материалисттик мүнөздө болуп, зор тарыхый мааниде болгону менен илимий натыйжасы жок дешкен. Биздин заманга чейинки 5-кылымдагы идеяны бүгүнкү күндүн илиминин талабына ылайыкташтырып коюунун өзү эле туура келбейт. Ошондой болсо да Гиппократтын темпераментти изилдөөдө кошкон салымы чоң. Бул жөнүндө Павлов мындай деген: Гиппократтын бир генийлиги
адамдын чексиз көп касиеттеринин ичинен суюктуктан маанилүү бир белгилерди тапкандыгында деген. Экинчиси химиялык теория дейбиз. Гуморалдык окуунун таасири 18-кылымдын жарымына чейин өкүм сүрүп, изилдөөчүлөр темпераментти адамдын анатомо-физиологиялык түзүлүшүнө жана кан айлануу системасынын функциясына карата үйрөнүүгө аракеттенишкен. Мындай көз караш илимий психологиянын жаралуу доорунда дагы сакталып калган. Белгилүү немес психиатры, темпераментти изилдөөчү Кречмер темпераменттин негизги 4 касиетин бөлүп көрсөтүп, бул сезгиштик, маанай, психикалык иш-аракеттин темпи жана психомоторика. Алар кандын химиялык составына жараша болот деген. Үчүнчү конституционалдык теория дейбиз. Антропологдордун дененин түзүлүшүн үйрөнүүсү, психиатрлардын жеке өзгөчөлүктөрдүн, психикалык оорулардын жаралышына жакындыгын белгилөөсү бул 19-20 кылымдын аралыгында ушул теорияны жараткан. Конституционалдык теория боюнча дененин түзүлүшү менен темпераменттин касиеттеринин ортосунда байланыш жашайт. Америкада конституционалдык теориянын өкүлү катары Шелдон эсептелген. Ал төмөндөгүдөй түзүлүштөрдү сунуш кылат. Эндоморфтук, ички органдары жакшы өнүккөн адамдар, ткандарда майлар топтолгон, ошондуктан кыймылы жай деген. Бул флегматик. Ал эми мезоморфтук, булчуңдары өнүккөн адамдар, ошондуктан күчтүү, физикалык жактан чыдамдуу. Булар холерик. Андан кийин эктоморфтук, териси, нерв системасы өнүккөндөр, организми ички, арык, көкүрөк клеткалары кууш, колу буту узун, шадылуу дейбиз. Булар сангвиник же меланхолик. Шелдон бардык адамдарда тең бул 3 түзүлүш кездешет. Айырмалоо үчүн кайсы бир касиеттер басымдуулук кылаарына көңүл буруу керек деген. Ал эми 4-дөн фактордук теория дейбиз. Темпераментти дененин түзүлүшү, ар кандай химиялык реакциялар организмдин абалына байланыштуу, анын табиятын толук ача албайт. Темпераментти окуп үйрөнүү үчүн анын башкы кубулуштардан айырмаланган өзгөчө касиеттерин табуу зарылчылыгы жаралат. Темпераментти үйрөнүүнүн улам тереңдеши 20-кылымдын башында фактордук теорияны жаратты. Бул теорияга темпераменттин касиеттерин табуу аракети таандык. Бул теориянын жаралышы голландиялык психологдор Хейманстын, Вирсменнин аты менен байланыштуу. Нидерландияда бүгүнкү күнгө чейин бул теория өз актуалдуулугун жогото элек. Андан кийин неврологиялык теория. Павловдун жогорку нерв системасы жөнүндөгү окуусунун темперамент үчүн мааниси чоң. Ал иттердеги шарттуу рефлекстин пайда болуу законунун ченемдүүлүгүн изилдеп, бирдей шартта тургандыгына карабай, иттердин биринен кысынуу, экинчисинен тынчсыздангандык, ал эми үчүнчүсүнөн тең салмактуу абалдар болуп өтөөрүн байкаган. Шарттуу рефлекс да биринде тез, экинчисинде жай, ал эми үчүнчүсүндө өтө чоң кыйынчылык менен түзүлгөндүгүн такталган. Темпераментти илимий изилдеген Павлов темпераменттин физиологиялык негизин нерв абалынын касиеттери түзөт деген. Улуу физиолог Павловдун пикири боюнча темперамент адамдын негизги өзгөчөлүк белгиси болуп саналып келет. Алар төмөндөгүдөй болуп бөлүнөт: сангвиниктик, флегматик,
истиктик, холериктик, меланхоликтик. Жогорку нерв борбору менен темпераменттин бири-бирине болгон көз карандысы 3 түзүлүштөн байкалган: күч, тең салмактуулук жана шамдагайлык же болбосо жандуулук. Темпераменттин түрлөрүн ар бирине мүнөздөмө. Сангвиник кызыктуу иш болсо кызыгып, берилип иштеген иштерман адам. Ал эми холерик тайманбаган, өткүр, тез ачуусу келген шамдагай адам. Флегматик жоош, бир калыпта тең салмактуу жүргөн иштерман адам дейбиз. Меланхолик шашпаган, жай кыймылдаган, эч нерседен камсабанбаган, тез ойлонбогон адам. Темпераменттин 4 түрүндө тең мүнөздөлгөн адамдардын психикалык касиеттерин тубаса экендигин окумуштуулар таанышпайт. Бирок ошону менен бирге эле темпераменттин касиеттерин чөйрөгө, тарбияга, көз каранды болбойт деп айтууда туура. Адамдын жашоо шартына, билим деңгээлине, жаш курагына, коомдо ээлеген ордуна байланыштуу темпераменттик касиеттер өзгөрүшү мүмкүн, бирок өтө көп өзгөрө бербейт. Темперамент өзүнө тиешелүү касиеттери менен толук бойдон жаралбай, адам төрөлгөндөн баштап белгилүү бир жаш куракка чейин нерв түзүлүшүнүн жетилишине жараша калыптанат. Темперамент аткарган иш-аракетинин түрүнө жараша да ыңгайлашат. Жогоруда темпераменттин оң жана терс жактары бар экендигин билдик. Холериктин оң жагы энергиясы көп, баштаган ишти аягына чыгууга активдүү, ошондой эле терс жагы ачуусу чукул, өзүн өзү кармана албай калат, шашма, мамилеси катаал. Ал эми сангвиниктин оң жагы тез тил табышат, чечкиндүү, активдүү, ишти аягына чыгат. Терс жагы шашма, мүнөзү бат өзгөрүлөт. Флегматиктин оң жагы энергиялуу, токтоо, ишти так аткарат, ойлонуп иш кылат. Терс жагы адамдар менен тез тил табышпайт, өзүн курчап турган чөйрөгө кош көңүл карайт. Меланхоликтин оң жагы сезгич, көп ойлонот, элпек. Терс жагы энергиясы төмөн, өзүнө ишенбейт, ишке жөндөмү жок, кекчил болот. Ар бир адам өзүнүн темпераментине ылайыктуу эмгекти тандап алуусу жашоосунда маанилүү ролду ойнойт. Бирок 4кө бөлүнгөн адамдардын темпераментинин түрлөрү жогоруда мүнөздөмө берилгендей, ар бири тапатак өзүнө ылайыктуу болушу мүмкүн эмес. Өзүнө ылайыктуу болушу мүмкүн эмес деген пикирлер дагы айтылган. Темпераменттин кээ бир түрлөрү аралашкан түрдө болушу мүмкүн. Ошондой эле курчаган чөйрөгө, эмгекке, тарбияга, өзүн өзү тарбиялаганга жараша темперамент өзгөрүшү мүмкүн. Бул жөнүндө Павлов мындай деген: адамдардын жана жаныбарлардын жүрүм-турум образдары жалаң гана нерв системасынын касиеттеринен эмес, организмге үзгүлтүксүз таасир эткен дүүлүктүргүчтөргө, тагыраак айтканда, тарбияга, окууга да жараша болот деген.